Болгон окуя. Бул чыгарма интернет булактарынан алынды. Автору белгисиз. Кече ооруканада сменделим. Бизде оор абалдагы оорунун өзү болбогондуктан смен ар дайым тынч өтчү. Түнкү саат 2-ден өткөндө сырттан ызы чуу добуш келди. Иттердин арсылдап үргөнү, кыңшылап бакырганы жана эркек кишинин башкача үн менен бакырганын угуп, Медайым экөөбүз сыртка чуркадык. Добуш кароолчу Эркин Аксакалдын үнүнө окшойт эле. Оюбузда бир гана суроо: эмне болду? Тынччылык бекен? Неге мындай башкача бакырды? деген. Кароолдун жаткан кичинекей бөлмөсүнө кандай чуркап барганыбызды да билбейм. Кирсек эч ким жок эле. Ошондо добуш бак жактан келип жатканын түшүнүп, ошол жака чуркадык. Чоң өрүк астына жеткенибизде кароолдун карааны көрүндү. Караңгы болгон үчүн кол телефондун чырагы жанык болчу. Нурун Эркин Аксакалга туштадым. Анын бир колу кан, үстүндөгү кийген тону жана шымы жыртылып айрылып кеткен. Ондогон каракчы менен алышкан адамга окшойт эле. Коркуудан мен калтырап жаттым. Жакын жерде болсо дале иттердин үргөнү угулуп турат эле. Тынчтыкпы деп суроо беришимди билем. Эки аттап жаныма келди. Ошондо гана колунда бир нерсе бар экенин байкадым. Карасам, карабаганым, көрбөгөнүм жакшы эле. Эркин Аксакалдын колунда бар жогу тиштеп, бир буту дээрлик тытылып салынган наристе бар экен. Врачмын. Мындан да жаман оорулуу болуп келген балдарды көргөнмүн десем жаңылышпайм. Бирок азыр көрүп турган көрүнүш коркунучтун өзү эле. Анча мынча адам карап тура алгыс эле. Кызым, кара, текшерип көрчү, балким тирүүдүр. Иттердин оозунан тартып алдым. Айланайын кызым, жардам берчи, деп Аксакал наристени колума узатты. Баланы колума алып ичкериге карап чуркадым. Наристенин үстүндөгү кийимдери да иттердин талаганынан тытылып кеткен. Балтыры жана желкесинен тызылдап кан токтобой агып жатты. Тез жардам бөлмөсүнө жетип келип, жарыкты жандырганыбызда сыртта көргөнүбүз жөн гана көрүнүшдөй болуп калды. Адашпасам, бул наристенин кыркы да чыга элек көрүнөт. Ит тиштебеген жери калбаптыр. Бел жагынан бир бөлүгү дептердин барагындай болуп ачылып, ичиндеги болгон омуртка жана майда нерв тамырлары көрүнүп турат эле. Жүрөк, өпкө, көкүрөк бөлүктөрү да тиш издери менен толуу эле. Наристеде эч кандай жан барлыгы сезилбейт эле. Ошондой болсо да биринчи тез жардамды берүүгө аракет жасап жаттык. Медайымдарга эмне кылыш керек экендигин айтып жатам. Көзүмдөн аккан жаш токтобой жатты. Бала кантип бул абалга түштү? Неге жапайлашып кеткен көчө иттеринин жемишине айланды? Кимдин баласы? Апасы гана? Кайда? Деген суроолор мээримди ээлеп алган. Бирок операция столунда жаткан бул тилсиз, бейгүнөө наристе жооп бере албайт эле. Клиникабыз жаңы болгондуктан көп аппараттар орнотула элек болчу. Бирок наристе жансыз го дейм. Баары бир эмнедир кылалчудай чогуу иштегендер менен наристенин жүрөгүн иштетүүгө аракет жасап жаттык. Тынбастан Кудайдан суранып жаттым. Эмне деп жатканымды билбейм. Көзүм наристеде, жүрөгүм Алладан тиленип жатты. Хирургду чакырдык. Чоп-чоң, 40-тан ашкан киши баланын абалын көрүп ыйлап жатты. Бул абалда чоңдор да тирүү калышы күмөн эже, деп колдорун калтырак басты. Калтырабай, жараттарын тигип чыккыла, көп кан жоготкон. Калтыраба. Башкага катуу добуш менен айтылган буйрукту уккан соң хирург өзүнө келип, ит кажыган кичинекей буттардан чыгып турган кан тамырларды кыпчыгыч менен кармап ишин баштады. Бир гана хирургка эмес, жалпы баарына бакырып жаттым. Бир натыйжа чыгуусунан
үмүт үзүлүп баратты. Медайым телефондо чакырган ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери да баланын абалына карай алышкан жок. Бир аз өзүнө келе албай туруп калган ийимдин кызматкерлери: эми баары бүттү, кеч калдык, сыртка чыгып туруңуздар, биз ишибизди улантсак деп бизди сыртка чыгарып баштады. Бирок ошол учурда бир күтпөгөн укмуш болду. Ооба, бул чыныгы укмуш керемет болчу. Ымыркай мышыктын мыя ологонундай үн менен алсыз үн чыгарды. Аппарат менен жасалма дем алуу берилип жатканынанбы, же токтогон жүрөктү иштеткенге аракет кылганыбызданбы, тынбай Кудайдан суранып жатканыбызданбы? Кыскасы, ал кандай күч экенин билбедим, бирок баланы тигил дүйнөдөн кайтарды. Баланын баардык жараттары тигилип, керектүү биринчи жардамды бердик. Бирок бул жерде алып калганга шартыбыз жок эле. Себеби ооруканабызда керектүү жабдыктар жок. Наристенин өмүрүн чоңураак, баардык жабдыктары бар клиникада гана сактап калса болот. Ал дем ала баштады. Бирок абалы оор эле. Жетип келген тез жардам машинасында врач болсо да өзүм алар менен чогуу жөнөдүм. Таң атканга чейин 7-8 тааныштарымды ойготуп, балага кан тапшырууга чакырдым. Кудайым өмүрүнө береке берсин. Одноклассникидеги 2 жигит бир ооз сөзү менен келишип, кан беришип кетишти. Ооруканага кайтканымда бул окуяны баары угушуптур. Өз түйшүгү өзүнө жетерлүү болуп, ооруп жаткан оорулар да бири коюп, бири баланын абалын сурап жатышты. Аябай катуу чарчасам да үйгө кайта албадым. ИИПке барып күбөлүк беришим керек эле. Кароолдук көрүнүшү бир абалда. Аппак сакалы титиреп, көздөрүнөн дале болсо жаш агып турду. Мен ар 20 мүнөт сайын ымыркай жаткызылган ооруканага телефон чалып, коллегаларымдан абалын сурап жаттым. Биз абал боюнча түшүнүк кат жазып бүткөнүбүзчү. Наристенин энеси да табылыптыр. Мен ойлогом, бул ымыркай жеңил ойлуулуктун мөмөсү болуп төрөлгөн. Ошол себеп баланы сыртка калтырып, иттерге жем кылып салынган деп адашкан экен. Баланы дүйнөгө келтирген айбан бирөөнүн өмүрлүк жубайы, никедеги эле аял экен. Эми эмне себептен бала мындай абалга туш болгону кызык болуп жатса керек. Бул жаш келиндин күйөөсү эл катары Россияга иштегени кеткен. Телефондо бир аз катуу сүйлөгөн үчүн өчүн баласынан алган. Эмне деди күйөөң, сүйлөбөйсүңбү? Эшиктин бир аз ачылган жеринен байкап туруп, эне деген наамга татыктуу эмес, таш боор, 9 ай боюнда көтөрүп жүргөн баласы жөнүндө ойлоп да койбогон бул келинди колум менен муунтуп алганга даяр элем. Сүйлөбөйсүңбү? Эриң эмне деди? Талак бердиби? Жок, деди шашпай туруп. Уул төрөсөң, бриллиант көздүү комплект алып берем деген эле. Эми болсо ошол убада кылганын алып бере албайт имиш. Россияда кризис, бир аз чыда деп шылтоо кылды. Кийин эмне болгонун акылым албай калды. Келинге суроо берип жаткан жанакы тергөөчү жанагы келинди муштум менен жыга чаап, тээп салды. Тергөөчүлөрдүн аеосуз таш боор экенин укканмын. Бирок азыр жинденип, көзү канга толгон тергөөчүнүн бул аракетин жактап, ага кошулушка даяр элем. Ал түнү биздин клиникага барып, көздөрүнөн жаш агызган балага карап турган милицияга окшобойт эле. Эгер 2-3 киши токтотуп калбаганда, тергөөчү жазага татыктуу болгон келинди өлтүрүп коюшу анык эле. Үйгө жол алдым. Өзүмө өзүм суроо берип жаттым. Бул бриллиант көздүү комплект Аллах берген эң кымбат болгон аманаттан артык беле. Эринин бир ооз сөз үчүн кыйналып төрөгөн уулунан кечип жиберүү мүмкүн беле? Мен да аял кишимин. Мен деле аялмын. Жолдошума кээде эмнелерди айтпайм. Убада берген нерселерди экөөбүз тең унутуп калабыз.
бирок бир да жолу кайдагы бир буюмду деп өчүмдү мотурайган кара көздөрүмдөн албайм го. Балалуу болуу үчүн бар бриллиантын берүүгө даяр канча аялдар бар. Эринин сөзүнө капа болуп, баласын телефондо сүйлөшүп жаткан жерине таштап калтырып кеткен. Үйүнө кирип уктап калган аял мусулманбы? Эң өкүнүчтүүсү ал мусулман эле. Мусулман эне эле. Эй жараткан, напсинин кулуна айлангандарга инсап бер. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.